Бүгүн 7-июлда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен транспорт жана коммуникациялар министрлигинде Чүй облусундагы жол куруу жана оңдоо маселелери боюнча кеңешме өттү. Күндө чыгарып тазалагыла. Ал эми негизги трасса, ал жолдон коноктор келип атат, жетекчилер өтүп атат. Анан бир күн болсо бир күндөн сөзү калабыз. Ошого жеткизбестен район жетекчилери менен байланышып чыгаргыла. Экөөсүн бөлгүлө алсак. Бирөө жетишпейт 60 километрге бир. Ал эки тараптуу да. Эки тарабын тазалаш керек. Жыйынга транспорт министри Абсатар Сыргабаев, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев, шаар мэрлери жана район акимдери катышты. Кеңешмеде жол тармагындагы иштердин жүрүшү, реконструкциялоо пландары жана аймактардагы негизги көйгөйлөр каралды. Министр аймак жетекчилери менен тыгыз иш алып баруу зарыл экендигин белгиледи. Бүгүн бүт акимдерди чогултуп маалымат алдык. Негизги кайсы жолдор, эң негизгиси эл пайдаланган, эл көп жүргөн жолдорду биз биринчи этап менен жасап беришибиз керек. Ошонун максатында бүгүн биринчи этап менен кайсы жолдорду жасайбыз деген максатта талкуу болду. Бүгүн өздөрүнүн маалыматтарын беришти, сунуштарын беришти. Биз карап чыгып, акча каражатын чечип, ошол коюлган мөөнөттү биз аткарууга алып пайдаланууга беребиз. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү быйыл бүткөрүлө турган жолдордун жалпы узундугу 300 чакырымдан ашаарын айтты. Ошондой эле кеңешме учурунда кошумча сунуштар да берилди. Ошол жыйында дагы бизде бүгүнкү күнү жалпы облус боюнча 1231 километр муктаждык жол бар. Списогун бердик. Ошо бүгүнкү күнү аябай муктаждык зарыл жолдор. Мындан бөлөк бизде көйгөйлүү маселе ошол жолдун четиндеги остановкалар. Ошол остановкаларды дагы биз министрден сурандык. Бизге мындайча айтканда оперативный управленияга берсеңиздер, биз ошол остановкаларда дагы анткени Минтранстын балансында да анан министр дароле ушул тапшырма берди. Ушул остановкаларды бизге өткөзүп берсеңиздер, биз дагы өзүбүздүн бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен карап, анан ошол аялдамаларды дагы бир иретке келтирели деп. Иш-чаранын жүрүшүндө Сокулук районунда жолдордун абалы менен катар жарыктандыруу жана санитардык тазалык маселелери көтөрүлдү. Аким кошумча колдоонун жардамы менен бул көйгөйдү чечүү жолдорун, ошондой эле жолдордун курулушу боюнча аталган аймакта иштер пландалган тартипте жүрүп жатканын кошумчалады. Биз көйгөйлүү маселени көтөргөнүн себеби негизинен биз мына Сокулуктагы трасса Ош-Бишкек жолунун жолу экенин жакшы билесиздер баардыгыңыздар. Ошол жерде жарыктандыруу көп мезгилде өчүп калат. Эми ал жерде бул министрликтерге күнөөлөбөйбүз. Ал жерде биздин жарандар столбаны бузуп кетип, сындырып кетип, ошону оңдоого чак бир аз убакыт өтүп кетет. Ошол мезгилде ДТПлар, жарандарыбызды коюп кетип, өмүрү менен кошо чыккан жарандарыбыз көп болуп атат. Ошол себептен кайрылганбыз, жарыктандырууну бат-бат карап берсе деп. Андан кийин жанагы жолдун ортосундагы парапеттин түбүндөгү бир аз чаң мусорлорду алуу боюнча кайрылдык. Ал боюнча эгерде бизге берсе деле каршы эмеспиз, бирок ал жерде жолдун боюн тазалаганда ал спец одежда менен атайын знактарды коюп алып, спец техникалар менен тазалаш керек экен. Ал нерсе биздин жергиликтүү бийликте жок болгондуктан ошону карап бериңиздер деп айттык. Ысык Ата районунун жетекчилиги Такыр Төр көлүнүн жарылгандыгы тууралуу, иштер жүрүп жаткандыгы тууралуу жана Сары Жон айылындагы авариялык көпүрөгө токтолду. Жалпы 8 көпүрө оңдоого муктаж. Айрыкча Сары Жондогу абал жергиликтүү дыйкандардын ишине тоскоолдук жаратып жаткандыгы белгилүү болду. Бүгүнкү жанагы жыйындагы Сары Жон мосту боюнча маселени көтөрдүк. Эми ал эл үчүн өтө ыңгайсыз бир нерселерди алып келип жатат. Анткени оор жүк ташуучу машиналарды өткөргөнгө болбойт. 3 жолу биз жанагы ограничителди койгонбуз. 3 жолу жана спецтехника ал жерде талкалап кетти. Бүгүнкү күндө биз ал жерде камераны коюп атабыз. Камера менен фиксировать этели деп атабыз. Бирок ал маселени чечпейт деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө биз сунуштап атабыз. Жаңы мосту долбоорлоо проектилерин иштеп чыгып, жаңы мосту орноштуруп берсеңиздер деп. Андан тышкары жана Такыр Төр көл жарылгандан кийин биз желди суу жолун альтернативдик жол деп сунуштаганбыз. Ошол жерде оңдоп берели деп. Бирок буга чейин эле республикалык бюджеттен ал жолго акча бөлүнгөн, иштер башталган. Бүгүнкү күндө спецтехника турат. Бир эле маселе ошол жолдун астындагы суу түтүктөрү боюнча.
суу түтүктөрдү биз азыр башка жерге жылдыруу иштерин жүргүзөбүз дагы. Анан ошо жаңы жолдун асфальттоо иштерин баштайбыз 10 километр. Жергиликтүү жетекчилер шаар ичиндеги жана райондогу көптөн бери оңдоло элек жолдор тууралуу маалымат беришти. Маселен, Кант шаарынын мэри Жакып көчөсүнүн 1 чакырымын оңдоо жана жолдогу чуңкурларды оңдоо иштери үчүн кошумча каражат сурады. Орловкадагы Чолок Боом жолундагы оңдоо иштери жөнүндө кеп козголду. Ал эми Москва районунун акими 45 чакырым жолдун болгону 3 чакырымы оңдолгонун билдирип, жок дегенде 15 чакырымын бүтүрүп берүүнү өтүндү. Бирок чындыгында 8 айда бириктирет. 3 километр Беловский төлөпчү. 3 километр эле кирген да чыкылгач. Общий канча километр? Общий өзү 45 километр. Ошонун жок дегенде быйыл 15 километрини кылып бергениңиздер да бул мен эки эле жолду суранып атам, башкасын сурамайт элем да. Биздин баланстабы? Сиздердин балансыңыздарда. 3 километр болсо анда 6 айлык платосун мырзасарчы. Ошону карап туруп 7 километр киргизгилер. Жыйын соңунда министр Сыргабаев айтылган сунуштар протоколго катталып, жооптуу жетекчилерге тиешелүү тапшырмалар берилгенин билдирди. Жол тармагындагы иштер министрлик тарабынан өзгөчө көзөмөлдө болору белгиленди. Бул көпүрөлөрдүн бардыгын быйыл жылдын аягына чейин бардыгын оңдоп, түзөп, жаңы куруп пайдаланууга беребиз. Ал эми жарыктандыруу боюнча бул негизги жол, бул Бишкек-Кара Балта жолу. Жалпы узундугу 60 километрди түзөт. Ал боюнча биз бүгүн акимдер менен сүйлөштүк. Бул ошол ар бир өзүнүн территориясындагы жарыктандырууну камсыз кылуу бул акимдерге биз жүктөлдү. Калган ошол акча каражатын биз республикалык бюджеттен төлөп беребиз. Белгилей кетсек, 2025 жылы Чүй облусунда жалпы 300,4 чакырым жол куруу пландалган. Анын ичинен 259 чакырымы капиталдык салымдар беренеси менен 41 чакырымы титулдук тизмеге ылайык ишке ашырылат. Жанар Эсенова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй.